Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду мындан 2 жума мурун боор оорусу менен жабыркап келген Майрамкүл аттуу энеге тез арада операция керек деп чыгарганбыз. Азыркы күнү ден соолугу күндөн күнгө начарлап баратканына байланыштуу инжа жергесине жиберүү керек болуп жатат. Ошол себептен Майрамкүл эненин жана уул кыздарынын үнүн сиздерге жеткирүү үчүн чагылдыруудабыз. Жеңем ооруганына 10 жылдан ашты. Анан жыл сайын курс лечения алып, жыл сайын эким алып, жазында, күзүндө больницага келип турчу. Анан цирроз печени уже конечная стадия деп диагноз коюшкан врачтар. Өткөндө ошо июлда кровотечение ачылып кетип, Оравалда келип Мамакеевдин клиникасына түштү. Эми врачтар жеңемде деле ошо Кыргызстанда эң күчтүү деген гепатолог дарылап жүрөт ушуга чейинчи. Анан ошо киши да айтып атат да, печеньди пересадка кылмайын, болбойт. Эң бир эле шансыңар, силер ошо пересадка кылыш керек, Индияга барып кылып келишиңер керек депчи. Анан буга чейин жеңем ошо 2 жолу кровотечение болгон. Кровотечение ачылып кетип, 2 жолу кан кусуп, аябай Оравалда түшкөндө, анан ошо Кудайдан жардам болуп жакшынакай айыгып чыгып кетти. Бирок ошо үчүнчүсүндө биз да аябай сарсынып атабыз, туугандарчы. Анткени врач ошо ачык эле айтып атат, бизге эгерде 3-чү жолу кровотечение ачылса, анда бүттү, комага түшүп калат депчи. Анан өзүнүн баласы, ошо улуу баласы Кубанычбек донор болуп, ошо боорумду берем деп атат азыркы убактачы. Анан эми балдар деле жашына көрүп атасыңар. Кубаныч үйлөнө элек бала, дагы айылда кичи улуу бар, Мелисбек, 4 кызы бар. Балдар баары жаш болуп атат, анан айла жок, ушу элден ошо кайрымдуу адамдардан жардам сураганга мажбур болуп атабыз. Донордун табылышы деле кыйын экен, бирок ошо Кубаныч Кудай буйруп ошо жарап калды. Анализдердин баары мамасыныкы менен совпадать этип калды. Ошо жаштыгына карабай байкуш балдар апаңызды айыктырабыз деп аябай чуркап жүрүшөт азыркы убакта. Силердин фондко да чоң рахмат, ушу Азамат Байматовго рахмат. Анткени ушу көп эле жерге кайрылыштык, мындай жардам беребиз деп эле жардам болбойт экен. Кайнагам деле айылда ошо болгон мал тегесин сатты. Тууган тааныштар да аз-аздан болсо да жардам берип, бүгүнкү күндө ошо кишине $35,000 кетет экен Индияга. Ошонун да жартысы чогулгандай, бирок дагы эле жетпей жатат. Анан убакыт да аз болуп, ошо биз айлабыз жок, ушинтип кайрылууга туура келип атат да. Убакыттан утуруп албасак экен деген үмүт менен ушу элдерден жардам сурап атабыз. Майрамкүл эне азыр Бишкектин Акжар конушунда Батирде уул кыздарынын колунда турат. Кубанычбек баласы энеси минтип ооруп калганына байланыштуу иштеген жумушун убактылуу токтотууга мажбур болгон. Баласынын айтымында азыр сата турчу бардык нерсени сатышкан, бирок ал дагы жетишсиз болуп жатат. Биз болгон өкмөткө да кайрылдык, бардык фондторго кайрылып чыктым. Баары эле ооба макул жардам беребиз, баягы очерети менен карашат экен. Ал жактарга да очередке турдук эле, ал жака очередке турсак көптү жетчүдө экен. Анан ушул биз кайрылып отуруп, сиздердин Кайрымдуу бол фондуна барып, ошол жактан макулдугун беришип, бизге келип отурушат. Бизди тартып, сиздерге да ыраазычылык билдиребиз. Мен өзүм ушу Бишкек шаарында троллейбустун управленияда троллейбус айдап иштейм, айдоочу болуп. Алган айлыгым 20 000 сом. Ушул азыркы тапта апам ооруп баштагандан бери баягы чет өлкөдө жасалчу операцияга дайындалып, ошол жака документтерин дайындап, азыр иштей элек мен өзүм дагы. Биз неме кылдык, өзүбүздүн үйдө болгон мал жандыктарыбызды саттык, колубуздан келишинче бардыгын. Кайрымдуулук концерт өткөздүк ушу шаарда. Кайрымдуулук концерт өткөзүп, ошол Кудайдын буйруса азыр 80% чогулуп калды десем болот. 80% чогулду. Урматтуу кыргыз элим, ушу сиздерге кайрымдуулук кылып кайрылып атканыбыздын себеби апам ооруп жаткандыгына байланыштуу. Индияда боло турчу операцияга боор алмаштыруу
кеткен жатабыз, буюрса ушу акчабыз жетпей жатат. Ушу апама өзүм донор болуп барып неме кылганга донор болуп барган жатам, буюрса жардам берүүңүздөрдү суранамын. Эч ким ата-энесинен ажырагысы келбейт. Себеби ата-эненин уурдун эч ким толтура албайт эмеспи? Майрамкүл эненин уул кыздары көздөрүнөн жаш мончоктой тамып, кайдыгер карабаган элден жардам сурап турган кези. Урматтуу кыргыз элим, апамдын ушинтип боору ооруп калганына ушу июль айынан бери кровотечение болуп, экинчи кровотечение ачылып, ушул оор акыбалда келип больницага түшкөн. Ушу биздин каражатыбыз жетишпей, ушинтип кыргыз элимден кайрымдуулук кылып, акчабыз жетпей, кайрымдуулук кылып, кайрымдуу караган кыргыз элимден кайрылып жатабыз. 1 сом болсо дагы, 5 сом болсо дагы ушу бизге жардам берип коюңуздар деп. Ушу апам ар кимибиздин жаныбыз бөлөк болгону менен ушу апамдын кыйналганын көрүп күнүгө кыйналабыз. Ичине суу толуп атат, кыйналат. Эмне кыларыбызды билбей ушу кыргыз элимден 1 сом, 5 сом болсо дагы бизге ушу жардам беришиңиздерди суранабыз. Ушу Азамат байкеге дагы аябай чоң рахмат. Ушу кайрымдуулук Элим барсың фондуна, Кайрымдуу бол фондуна. Урматтуу кыргыз элим, биз сиздерге муктаж болуп турабыз. Биртике болсо да колуңуздардан келген жардамыңыздарды берип коюңуздар. Ошо ичиме кайра суу толуп атат. Ийне сайдырып жаңы эле бүткөнбүз. Кайра дагы дарыланганга туура келип атат. Бияктан деле бир топ дарыларга кетип атат. Булар чуркап эле атышат аракет кылып. Кайрымдуу кишилер ошо кичине биртике салым кошуп койсо эле кетип калат белек деп атабыз. Эми Кудайдын колундабыз да. Маңдайыбызга жазганын көрдүк го. Майрамкүл эненин операциясына азыр $20.000 жакын акча каражат толуп калды. Кыркына чыдаган кыргыз эли эненин уул кыздардын алдында сый урматын көрө турган күндү тартуулоо ар бирибиздин колубузда болуп турат. Келиңиздер, ошол күнгө жеткирип, колдон келген жардамыбызды берели.